лайфхак айтайынбы? Мына турмушка чыга элеңерди эстеп алгыла. Турмушка чыкканыңарды эстеги, мына алып алгыла. Эркек ушундай бир калкта анын кемчиликтерин айтып баштасаңар, ал күчөйт. Ал тескери кылып баштайт. Ошол себебинен ислам аял кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи тили менен да колу менен дагы субхана зыян келтирбесин дейт эркекке. Эми карагыла, силер эмне кылышыңар керек? Дуа кылышыңар керек. Мен келчем мага дуа кыл деп берем. Дуа кыл. Дуа кылып коюңуз. Ушул эле сөз, билесиңерби? Өзү исламдагы аялдын орду субханалла өтө чоң. Бирок эмне экен, эркек кишини үйрөтүүчү эмессиздер силер. Силер